Москвадагы унаа кырсыктан кыргызстандык 3 адам каза болду. Бүгүн 18-июлда Москва шаарындагы унаа кырсыктан кыргызстандык 3 жаран каза болду. Бул тууралуу Россиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматов билдирет. Анын айтымында таксист болуп иштеген кыргыз жигит 2 жүргүнчү менен кетип бара жатып, саат 4:00 чамасында Ташкент көчөсүндө кырсыкка кабылган. Унаа жол четиндеги бетонду сүзүп, жараксыз абалга келген. Алдын ала маалыматтарга караганда каза болгон 3 адам кыргыз жарандар экендиги айтылууда. Каза болгон айдоочунун жанында Өзгөн районунун Мырзаке айылынан экендиги тастыкталган документ чыккан. Учурда унаада мерт болгон адамдардын ысымдары такталууда. Такталгандан кийин уруксат кагаздары даяр болуп, денелери Кыргызстанга жеткирилет. 360 телеканалынын маалыматына караганда Кыргызстандык 20 жаштагы айдоочу жогорку ылдамдыкта келе жатып, башкарууну жоготуп, түнкү жарыктын мамысын урган. Унаанын ичинде 19 жана 17 жаштагы жүргүнчүлөр болгон. Алар тез жардам келгенге чейин кырсык болгон жерден каза болушкан.